Мынакей эжекелер, ушул менин кызым жана 13 жашта деген ДЦП кызым. Отура албайт, сүйлөбөйт. Ушинтип спастика тырышып турат постоянно. Дары менен жашайбыз. Только дары ичет. Ушул менин кызым. Аяна деген. Сүйлөп койчу Аяна. Эже рахмат, үнүң чыгарып койчу. Эжекелер рахмат силерге де. Алла разы болсун де Аяна. Эл аралык коомдук кайрымдуулук Венера эжеге жардам акчасын бергенди турабыз. Эжекебиз күйөөсүнүн каза болгонуна байланыштуу бүгүнкү күндө 4 баланы өзү жалгыз тарбиялап келет. Анын 2 майып болгондуктан эжекебиз биздин фонддон жардам сураган. Жардам акчасы 20 000 сомду түзөт. Ошону менен бирге айта кетчү нерсе, биз жол жамандыгына байланыштуу Бишкек шаарына бара албай жатабыз. Венера эжекебиз бүгүнкү күндө Бишкек шаарында квартираларда өмүр сүрүп келет. Ошого биз ушул банк компаниямдын ушул 20 000 жардам акчасыны жиберели деп атабыз. Мынакей алдык. Чоң рахмат, Алла разы болсун силерге. Ишиңерге ийгилик, оорубагыла силер дагы. Чоң рахмат ушу силердин эмеңерге. Фондко дагы аябай терең ыраазычылык билдирем ушу балдарымдын атынан, өзүм атынан. Кассадан тартканга болбойт экен. Мынакей алдык, рахмат. Сен да сүйлөп койгон. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Мен баласы болом. Алдык. Алла разы болсун сиздерге. Ишиңиздерге ийгилик, оорубаңыздар. Өмүрүңүздөр узун болсун. Рахмат, Алла разы болсун. Алихан Кенчи кайрымдуулук фонду сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Мен балдарыма жардам бергениңерге Алла разы болсун. Ишиңерге ийгилик болсун, оорубагыла. Эчтекеден кем болбогула, дайыма ушул элдин керегине жарап жардам берип жүрүңүздөр. Чоң рахмат сиздерге, балдарым атынан, өзүм атынан билгизем. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ден соолугуңуздар кандай? Ошо алдык. Алла разы болсун сиздерге, ишиңиздерге ийгилик. Оорубаңыздар, өмүрүңүздөр узун болсун, ден соолук каалайм. Ушинтип элге жардам берип жүрөңүздөр. Алла разы болсун. Мейлиңиздер. Жана банктын астынан тарттырбай койду, тартып жөнөтөлү десек, анан кийин тоңуп кетип үйгө келип ушуну жөнөтүп атабыз, кечирип койгула.